акчасы барлар эле саякаттайт да деген ушундай бир бизде баягы көпчүлүгүбүздө түшүнүктөр бар. Чындыгында айтылып келет. Байлар бай үчүн саякаттабайт, саякаттаган үчүн бай деген түшүнүк бар да. Себеп дегенде исламда дагы бар, сапарга чыккыла деген. Сапарга чыкканда сен башка адамдарды, маданият, улут, башка жүздөрдү көргөндө ички дүйнөң төңкөрүш болуп, асман тиреген имараттар, тоолор, океан, жаратылышты көргөндө ааламда ушунчалык нерсе бар экенине таң калып, сен ойлогондон дагы кооз, сен элестеткенден да чоң экенине ынанып, эмне деген улуттар бар, эмне деген адамдар бар деп бул жараткандын чексиздигине ынанып, сен дагы бир жолу, дагы бир кадамга Кудайга жакын болосуң. Чектөөлөрдүн баардыгы кетет. Себеп дегенде чоң, ушунчалык чоң ааламды көргөндө эми ушул нерсени мен бир кичинекей бөлүгүмүн, ушунун баарын жараткан Кудай менден бир кичинекей нерсени аямак белем. Эмне деген улуттар бар, эмне деген тамак жешет, ушунча шаар, ушунча суу, эмне деген кийим, бул эмне деп ушундай бир таң калыштуу сезим болот. Мен ушу чоң өлкөлөргө келгенде, өзгөчө Америкада азыркы учурда эң чоң кинотеатр 20.000 киши отурган LED экрандуу шар түрүндөгү бир кинотеатр экен. Бул жакта атайын документалдуу фильм көргөзүлдү. Ааламдагы эмне деген кубулуштар бар, кандай имараттар, кандай жаныбарлар, кичинекейинен баштап чоңуна чейин кандай шарттагы адамдар бар, ушунчалык байлар, ошол эле учурда кедейлер, кандай ушул ааламдын бир башкача, ал ар кандай чексиздигин көрүп, Алладан дагы бир ушунчалык ушул ааламдын бир бөлүгү болуп турганыңа, ушул жерде отурганыма ички дүйнөмөн шүгүр келтирип жаттым. Бул өзгөчө сезимдер, ички дүйнөмө бир төңкөрүш жасады. Ушунча нерсени жараткан Кудай бир нерсени менден аят беле деп дагы чоң кыялдарды койгонду, дагы чоң максаттарга, чоң ойлорду коюп бир өзгөчө сезимдер менен отурдум. Эң негизгиси кыялдангыла, ниет кылгыла, каяктагы Америка, каяктагы Италия деп айтпай, сапарга чыккым келет, Кудай бир насип кылсын деп, бирөөнүн бир саякатын көрсөңүз, насип кылсын деп койсоңуз, Кудай бир тууралап туруп эле балким лотерея болсо деле утуп ошол жака барып каласыздар. Ошол себептен чектебеңиздер. Чектөөнүн баардыгы биздин башыбызда, анын баардыгы болбойт, кыла албайсың деп биздин жакындарыбыз аркылуу чектөөлөр кирип калган. Ошол чектөөнүн баардыгын бузуу үчүн ушул саякатка чыгыш керек. Саякат сапардан сенин кичинекей ички дүйнөңдүн кенендигин, кеңдигин, руханий байлыкты топтоп келесиң. Көп саякатка чыгыңыздар. Саякатка чыкканда ички дүйнөнүн байлыгы топтолот. Ички дүйнөңүз кооз болот. Ички дүйнөңүз кандай болсо, тышкы дүйнөңүз да ошого жараша болот. Бирөөлөрдүн болбос сөздөрүнө, жаман нерселерге таарынбай, өзүңүздүн кооз, керемет жашооңузду жашап каласыз. Саякат бул керемет нерсе.